Азыр Кыргызстанда көп саясатчылар бийлиги күчтүүлөргө, анан байлыгы күчтүүлөргө чуркап атышат. Бирок мен ушул жерде турган саясий лидерлерге чоң рахмат айтат элем. Силер ушундай тарыхый учурда элдин таламын талашкан, адилеттүүлүк, калыстык үчүн, чындык үчүн күрөшкөн саясий топко кошулуп, ошол кадамга барганыңар, бул өзү азыр болобу, кийин болобу бир тарых өз баасып бере турган бир баатырдык. Жогоруда кесиптештерибиз айтып өткөндөй, ошол дүйнөдөгү чакырыктар, анын ичинде Кыргызстан азыр абдан бир мындай кыйын кырдаалдын алдында турат. Мына мамлекеттик карызыбыз 4,5 миллиард доллардан ашты. Акыркы айда эле $1,5 миллиард дагы биз сырттан карыз алып атабыз. 2023 жылдан баштап аны төлөө мөөнөтү кескин күчөйт. Бирок ошондой кырдаалда бизди чаласабат парламент, билимсиз, бирок бай адамдар келип, элита болуп, ошолор биздин өлкөнү ошондой кырдаалдан саздан алып чыга алабы? Албетте жок. Биз ошондой кырдаалда билимдүү, ошол эле убакта баскан жолу таза, тажрыйбалуу инсандар 30 жылдап саясатта жүргөн. Мына жаңыдан аралашып, миңдеген, 10 миңдеген жаштардын башын бириктирген прогрессивдүү жаштар, ошолордун баарыбыз бир муштумга түйүлүп, чогуу барып, ушундай чоң кыйынчылыктарды жеңишибиз керек деп ойлойм. Биз ушул биригүүбүздү эл абдан күтүп атат. Эл чынында абдан чарчады. Бириккиле парламентке барып бир кубаттуу парламентти, кубаттуу өкмөттү курап, элдин үнүн уккан, элге жакын, калыс, бир адилеттүү бийликти түптөсөңөр экен деген элдин каалоосу, элдин талабы ушул. Биз элибизди укканга милдеттүүбүз. Ошондуктан биздин катарыбызда бул биздин эң башкы талап, жанагындай аты булганган, мамлекетти тоногон ууру кескилер болбойт. Биз жалаң, таза, мамлекетте жеп ичпеген, тескерисинче куздура турган бир топ баарыбыз чогулуп атабыз. Биз ишенебиз, Кыргызстанды төрө кыдырабыз буюрса, иштейбиз, билекти түрүп. Биз Кыргызстанды ушул кубаттуу парламент, кубаттуу өкмөттү кураганга биздин кайратыбыз да жетет, күчүбүз да жетет. Биз андан коркпойбуз. Рахмат чоң.